Саламатсыңар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мурас программасына кош келиңиздер. Мен бүгүн силер менен ушул маңкуртчулук деген тема боюнча сүйлөшкүм келген. Анткени бул маңкуртчулук деген тема өз башыман өткөндүктөн, өзүмдө көптөн бери ой жүгүрүп жүргөндүктөн, мен силер менен бул жөнүндө мындай шашпай, кененирээк айтып бергим келип атат да, ушуну менен сүйлөшкүм келип атат. Эми мен маңкуртчулук десе, мен маңкуртчулук боюнча бул мындай руханий маңкуртчулук, ана тарыхый маңкуртчулук жөнүндө сүйлөшкүм келет да. Буга чейин биз кыргыз элибизге бул маңкуртчулук темасы жакшы эле мындай белгилүү болуш керек да. Анткени биздин атабыз, улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов өзүнүн кылым каратар бир күн деген романында баарыңар билсеңер керек, маңкурт тиги Жоломон жөнүндө, ал окуяны баарыңар эле билесиңер. Бирок ошол жерде билесиңер да, тиги кылым каратар бир күн романындагы маңкурт жөнүндө Жоломон өзү ушул баягы душмандардын колуна түшүп калып, анан жаңа жуандар аны башына баягы жаңы союлган төөнүн терисин шири деп коет, ошону башына кийгизип, кол бутун байлап, анан жана мойнуна жанакы орусча колодка деп коет го, ошо жыгачтан кадак деп коебу, кыргызча, ошону салып, башы жерге тийбеш үчүн. Анан аны деген баягы чөлгө өзүнчө таштап коет эмеспи? Анан негизи мурда эле ошондой баягы колго түшкөндөрдү ошондой кылып, анан маңкурт кылып кылышкан да, мурдачы. Анан ошо Жоломонду деле ошол Жоломондун окуясы айтылган да. Ал жерде ошол аны маңкурт кылыш үчүн ошолордун баардыгын кылып, анан чөлгө таштап, аны маңкурт кылышкан да. Анан ошол жерден билесиңер да, баягы Найман энеси баласын көптөн бери издеп, ошо чөлдөн издеп, анын аягында ошо Жоломон баласын таап барганда, өзүнүн баласы, өзүнүн төрөгөн энесин, өзүн баккан, өзүн сүйгөн энесин тааныбай коет да. Анан баягы ошо Жоломон эми баягы өзү кандай жигит эле. Ал деген мындайча айтканда ошол элдин жигити болчу, баатыры болчу, мындай жакшынакай жигит болчу. Бирок аны ошол маңкурт кылгандыктан ал өз энесин тааныбай, анан өзүнүн баягы кожоюндарын айтканын кылып, өзүнүн энесин өлтүрүп салат го. Бул окуяны кыргыз эли жакшы эле билет болуш керек да. Эми бул баягы мындайча айтканда баягы денелик маңкуртчулук болуп атпайбы? Баягы ошол жанакы башына шири кийгизип, жана кылгыр терини башына кийгизгенде, ал баягы чөлгө таштаганда күнгө акырындык менен кургап, анан ал баягы башынан чачы өсүп, териге кирип, анан бул деген өтө мындай кыйын. Мындайча айтканда, буну ар бир эле адам чыдаган эмес да. Көбүнчөсү эле өлүп калган. Кээ бирлери эле ошол аман калып, бирок аман калгандар акыл эсинен арылып, эс тутуму жоголуп, өзүнүн ким экенин билбей, мындайча айтканда баягы чын эле маңкурт болуп калат да. Бул анан ал только жанакы өзүнүн кожоюнун эле сөзүн угуп, анан ага курсак тамак болсо болду, жана жулуу кийим болсо болду. Калганы ал кожоюн эмне айтса, ошону аткарып жүрө берет да. Ушул маңкуртту ушундай кылып көргөзөт да Чыңгыз Айтматовдун романында. Анан мен айта турганым бүгүнкү ошол руханий маңкуртчулук деп атпаймынбы? Анан бул ошону деле бул биздин Кудай сөзүнөн деле көрсөк болот да. Ушуга баягы окшоштуруп, мен азыр биринчи Кудай сөзүн окуп берейин, андан кийин анан айтып берейин да. Кудайдын сөзүндө Жакан 1-бөлүмдө жакшы кабарында минтип айтат да. Эң башында сөз бар болгон. Сөз Кудайда болгон, жана сөз Кудай болгон. Сөз эң башында Кудайда болгон, бардыгы ал аркылуу башталган. Эмне башталса да ансыз башталган эмес. Анда өмүр болгон, ал өмүр адамдар үчүн жарык болгон. Жарык караңгыда жаркырап турат. Караңгылык жарыкты каптаган жок. Кудай жибербеген бир адам болгон, анын ысмы Жакан эле. Ал көйлөндүрүү үчүн келген, баары ал аркылуу ишенип калыш үчүн. Ал жарык жөнүндө көйлөндүрүү үчүн келген.
Ал жарык эмес болчу, бирок жарык жөнүндө көйлөндүрүү үчүн келген. Бул дүйнөгө келген ар бир адамды жарык кылуучу чыныгы жарык бар эле. Ал бул дүйнөдө болгон, дүйнө ал аркылуу жаралган, бирок бул дүйнө аны тааныган жок. Ал өз элине келди, бирок өз эли аны кабыл алган жок. Ал эми аны кабыл алып, ага ишенгендерге Кудайдын балдары болуу бийлиги берилди. Алар кандан эмес, дененин каалоосу менен эмес, эркектин каалоосу менен эмес, Кудайдан төрөлүштү. Сөз адам болуп, биз менен жашап турду. Биз анын даңкын, атанын жалгыз уулунун даңкын көрдүк. Ал ырайымдуулук менен акыйкатка толуу эле. Амин. Бул жерден окуган Кудайдын сөзү бул Иса Машаяк жөнүндө айтылат да. Анткени Иса Машаяк бул баягы Кудайдын сөзү боюнча бул баягы Кудай адам кейпинде жерге келгени айтылат да. Сөз адам болду дейт да. Анан бул жерден азыр эле окубадыкпы? Ал бул дүйнөдөгө болгон, дүйнө ал аркылуу жаралган дейт. Бирок бул дүйнө аны тааныган жок дейт. Ал өз элине келди, бирок өз эли аны кабыл алган жок. Бул эми Израиль эл жөнүндө айтылып атат да. Өзүңөр билесиңер да, эми бул Израиль элинде эле Кудай баягы Ибрайым аркылуу тандап, Ибрайымдан балдарды батасын берип, тукумун батасын берип, андан баягы Израиль элин жаратып, алар баягы Египетте кулчулукта жатканда, билесиңер да, ошо кулчулуктан Кудай алып чыккан да, кулчулуктан, Египеттен. Анан аларды кулчулуктан алып чыгып, аларды ушу чөлдөн, аларды тамактандырып, чөлдөн 40 жыл бою аны багып, анан жакшы баталуу бал менен сүт аккан жерге алып барып, ага жер бөлүп берип, мындайча айтканда баары жактан батасын берип, аларды баягы эл кылып, аларды баягы жөнөкөй эл эмес, чын эле баягы күчтүү мамлекет кылып, андан жанакы улуу патшаларды чыгарып, Дөөт, Сулайман сыяктуу патшаларды чыгарып, мындайча айтканда бул дүйнөгө мындай атактуу кылып, аябай баталуу кылып, ушундай эл кылып көтөргөн да. Анан билесиңер да, ошол эми Израиль элине ошол өзүн жараткан, өзүн куткарган, өзүн ушунчалык баягы сактап келген, батасын берип аткан Кудай Иса Машаяк келсе, өзүнүн эли, еврей эли аны тааныбай, кабыл албай коет да. Ошол жөнүндө жазылып атат да. Анткени билесиңер да, буга чейин эле мурунку баягы Израиль элине пайгамбар аркылуу көп эле айтып келген. Ушундай куткаруучу келет, Машаяк келет, Кудайыңар келет деп ошонун баары айтылган, бирок ошончолук баардык айтылса дагы, бирок ушунчалык баягы Израиль эли бир сөз менен айтканда баягы руханий маңкурт болуп калганын көрүп атабыз да. Анткени жанакы азыр эле Чыңгыз Айтматовдо жазылган, романда жазылган Жоломон өзүнүн энесин тааныбай, аны өз колу менен өлтүргөн сыяктуу эле баягы кожоюнун буйругу менен. Бул жерден дагы Израиль эли өзүнүн Кудайын, өзүнүн куткаруучусун Машаякты тааныбай, ага баягы таш бараңга алып, аны жарыгдан ыргыткысы келип, ушундай келип аракеттерди кылып, анан аягында ошол убактагы баягы Рим империясынын мыйзамы менен аяк кашкан жыгачка кадарып, мындай кабадылтып, мындайча айтканда өлүмгө тапшырып салышат. Өзүнүн эли. Бул чыныгы баягы руханий маңкуртчулук. Билесиңерби, бул фарисейлерге деле айтат го Иса Машаяк. Силер мени тааныбайсыңар, Кудайды тааныбайсыңар. Эгер Кудайды таанысаңар, анда мени таанымаксыңар депчи. Эгерде Ибрайымдын балдары болсоңар, анда мени сыйламаксыңар. Эгерде Мусанын законун аткарсаңар, анда мени укмаксыңар депчи айтат го. Бирок силер деген атаңар шайтан дейт да. Бул эмне дейт? Мындайча айтканда силердин кожоюнуңар шайтан дейт. Силер кожоюнуңардын шайтандын эркин аткарып жатасыңар дейт. Ошондуктан силер мени өлтүрүүңөр келип жатат деп, өлтүргөнгө чейин деле ушинтип айткан да. Бул Кудай сөзүндөчү. Ошентип бул жерден эмнени көрүп атабыз да? Бул жерден ошол Израиль эли руханий маңкурт кылып, жанакы Жоломонду душмандар, жуан-жуандар жанакы Жоломонду башына кылгыр терини, ширини кийгизип, маңкурт кылып, акыл эсинен ажыраткандай эле бул Израиль элин, бул деген Кудайдын эли болгон, тандалган эли болгон. Бирок шайтан аларга руханий акылын караңгылатып, аларды чын эле айтканда баягы
көздөрүн мындай караңгылатып, алар ушунчалык маңкурчулукка кирип кеткенден ошо баягы шайтандын бирок өзүнүн кудайын куткарычысын тааныбай, аны кабыл албай, аны айкашкан жыгачка кадатып салган да. Бул чындык, бул тарыхтан дагы билебиз. Бул чыныгы руханий маңкурчулук. Ана мен буларды эмне үчүн айтып атам? Анткени мен өзүм дагы ушунча Кудайга ыраазычылык кетирем да. Анткени Кудай дагы мени ушу руханий маңкурчулуктан, тарыхый маңкурчулуктан мени куткарды да. Эми баягы маңкурчулук десе мен тигиндей эмес, мени эч кандай бир душман кармал башыма тери кийгизген эмес, акыл эсимди алган эмес. Мен убагында өзүмдү баягы нормалдуу эле, акыл эстүү эле адам катары эсептейм. Маңкурчулуктан десе баягы жоломонду эсептебей эле. Бирок мындай да, мен деле баягы кичинекей бала кезимде мектепте окуганда жакшы эле окуп, бир кезде министр болом деген тилегим болуп, ошондой эле баягы спортсмен болуп, бокска катышып, чемпион болом деген тилек кылып, умственный дагы, акыл эс жактан дагы, физический жактан деле дааныларым Кудайга шүгүр эле, жакшы эле мындай кемчилик жок эле, Кудайга шүгүр эле баягы адаммын да. Бирок мен бул жерде маңкурчулуктан мени бошотту дегенде мен ушуга айтып атам да, руханий маңкурчулук менен ушу мени тарыхый маңкурчулуктан Кудайым бошотту да. Ошол жөнүндө мен айтып бергим келип атат да. Анткени баягы руханий маңкурчулук дегеним, бул эң биринчиден мен мурда Кудай жөнүндө эч кандай маалыматым жок болчу. Кудайга ишенесиңби десе ойлонуп калчумун. Чын айтканда мында Кудайга ишенбеген эле адам болчумун да. Анан бул мындайча айтканда менин кожоюнум бул шайтан болчу. Анын эркин аткарып, дене кумарын, дененин каалоосун аткарып, бул дүйнөдө көп эле мындай туура эмес иштерде, күнөөлөрдө, кылмыштарды кылып, мыйзамсыздыкта жүрүп, ушундай караңгылыкта жашап келгем да. Бирок Кудайга шүгүр ошондой мени мындай руханий маңкурчулуктан Кудайым бошотту да. Ошо бирок кантип да. Эми ошону дагы руханий маңкурчулуктан бошотконум ошол мени өзүмдүн жараткан Кудайымды билбей жүрүптүмүн да. Өзүмдүн жараткан Кудайымды билбей. Эми жанакы Израиль элиндей эмес. Анткени Израиль элине мурда деген Кудай бар закон берип, пайгамбарларды берип, аларды үйрөтүп, алар көп нерселерди ачып берип жүргөн да, бирок алар аны тааныбай койбоду. Меники болсо эми менде деген андай деле руханий маңкурчулук дегеним ушул да, мен жараткан Кудайымды, ушу мени жараткан, дайым ушу мени сактап жүргөн, жашоо берип аткан, нам берип аткан, күнүн берип аткан, суусун берип аткан, ушу мен дем алып жүргөн, жашап аткан, ушу мени мындайча айтканда жашатып аткан, өмүр берип аткан Кудайымды билбей жүрүптүрмүн да. Анан эми бул мен баягы руханий маңкурчулуктан бошондум дегенде мен өзүмдүн акылым менен эмес, өзүмдүн изилдөө менен эмес, Кудайды таба алган жокмун да. Бирок Кудайдын ырайымы менен Кудайым ушу мага жарык берип, акыл берип, бир күнү ушул Кудайдын ырайымы менен бир дос баланын үйүнөн Кудайдын сөзү, Библия, Тора, Забур, Инжил ушу китептер менин колума тийип калды. Анан ошол жерден окуп, анан ошол жерден Кудайым ырайым этип жарык берип, ошол жерден бул Кудайдын сөзү экенин, бул чыныгы баягы жараткан Кудайдын сөзү экенин билип, ишенип, ушундай ачылыш алып, анан ушу Кудайдын сөзүн изилдеп, анан ушул аркылуу Кудай менин көзүмдү ачып, акырындык менен ушул мени руханий маңкурчулуктан бошотту да. Бир туугандар, эми азыр баягы убакыттын бүтүп аяктап калышына байланыштуу мен азыр азыркы передачаны аяктасам, бирок эмки передачада ушул темада улантып, ошондо кандай Кудай мени руханий маңкурчулуктан бошотконун, тарыхый маңкурчулуктан бошотконун да кененирээк силер менен бөлүшкүм келет. Саламатта калыңыздар.